Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбоздору. Кайрадан айтылуу акын, чебер жазуучу Алы Тугунбаевдин чыгармалары менен тааныштырууну улантып, Лермонтовдун мотиви боюнча жазылган Ашык карып чыгармасын сунуштайбыз. Алдагачан илгери Тбилиси шаарында түрктүн бир байы болду. Кудай ага толгон алтын, күмүш берсе дагы андан артык, андан кымбаттуу Маагүл Мегере аттуу кыз берди. Ошентип Тбилиси шаарында андан артылган эч кандай кыз болгон жок. Ошол эле шаарда Ашып Карып аттуу бир бечара киши жашады. Пайгамбар ага укмуштуу жүрөк жана акындык менен комуздан башка эч нерсе берген жок. Ал жигит байыркы түрк баатырларын обон менен комузга кошуп ырдап, тойдон тойго барып, шайырдык менен жүрөр эле. Бир күнү ошондой той үстүндө Маагүл экөө көрүштү дагы бири-бирин сүйүп калышты. Ашык Карыптын жардылыгы кендирде кести, үмүтүн үздү. Ал бир күнү бактагы жүзүмдүн көлөкөсүндө ойлонуп жатып уктап кетти. Так ошол кезде Маагүл өзүнүн курбу кыздары менен анын жанынан өтүп бара жаткан болчу. Кыздардын бирөө уктап жаткан комузчуну көрө салып, жолдошторунан бөлүнүп, комузчуга жетип келди дагы. Жүзүмдүн көлөкөсүндө эмне кылып жатасың? Тур, эси жок. Сенин жейрениң жаныңдан өтүп баратат, деди. Комузчу көзүн ачканча чымчыктай учуп, ырдаган бойдон кайта жөнөдү. Анын үнүн Маагүл уга салып, тыңшай калды. Кыз жетип келип, мен кимге ырдап жатканымды сен билсең, мага аябай алкыш айтаар элең. Ал сенин Ашык Карыбың, деди. Маагүл токтон алган жок. Мен ага жеткиргиле, деди. Курбулары Маагүлдүн тилегин тез гана орундата салышты. Маагүл Ашык Карыптын жабыккан кайгылуу түрүн көрө коюп, аны жоботуп, амалданып, сөзгө алып сураштыра баштады. Мен сени сүйөмүн. Ошондой болсо да, сен меники боло албайсың, деди жигит. Мени атамдан сура, ал өзүнүн акчасы менен той кылат жана ошончолук мага энчи берет. Ал байлык экөөбүзгө тең жетет. Мунуң болбойт. Мен жүрөгүмө оттун учкунун салдым. Сен макул болсоң, 7 жылы жер кыдырам. Жарык дүйнөнү чарк айланам. Же ошондон ары тентип жүрүп, ач бел куу чөлдө өлөм. Же ошол минуттун ичинде байлык таап кайтам. Ошондо сен меники болосуң, деди Ашык Карып. Кыз буга макул болду. Бирок убадалуу күнүнөн кечиксе, эбакы куда болуп койгон Куршутбекке аял болуп калаарын айтты. Ашык Карып үйүнө келди дагы энесинен жол жүрүүгө батасын алды. Кичинекей карындашын кучактап өөп, баштыгын ийинине салды дагы селейген кургак жагашты таянып, Тбилиси шаарынан чыгып кетти. Анын аркасынан атчан бирөө кубалап жөнөдү. Ашык Карып аны тааный койду. Ал Куршутбек болуп чыкты. Ал жолуң болсун деп кыйкырып жиберди дагы, сен кайда барсаң дагы мен сенин жолдошуңмун, деди. Ашык Карып жолдошко кубанган жок, бирок кантет эле. Далай убакыттарга чейин бирге жүрө беришти. Бир күнү терең тентек сууга дуушар болушту. Сууда кечүү да, көпүрө да жок. Сен чечинип кулач ур, сенин аркаңдан мен кирейин, деди Куршутбек. Ашык Карып кийимдеринин бардыгын чечип таштап, суунун өзүнө чыгып, аркасына кылчайып караса, Куршутбек анын кийимдерин көтөрүп алып, Тбилисиге карай жөнөгөн эле. Жука боз талаадагы Куршутбектин изинен жылаандай ийреңдеген чаң гана созулду. Ал Ашык Карыптын кийимдерин караган энесине алып келди дагы, сенин уулуң терең сууга чөгүп кетти. Кийимдери мынакей, деди. Кемпир тил жеткис кайгы менен боздогон бойдон жалгыз уулунун кийимине келип жыгылды. Мончоктоп аккан ысык жашы сүйкүмдүү уулунун кийимдерин жууду. Ал жашын төккөн бойдон уулунун сүйгөн кызы Маагүл Мегереге келип, менин уулум сууга чөгүп кетиптир. Куршутбек анын кийимдерин алып келди. Эми сенин башың ачык, деди кемпир. Маагүл жылмайды да. Ишенбеңиз, мунун баары Куршутбектин ойлоп чыгарганы. Убада кылган 7 жыл бүтмөйүнчө мен күйөөгө чыкпаймын, деди да. Илинип турган өзүнүн комузун алып, Ашык Карыптын сүйүп ырдаган ырын обонго салып, акырын гана созулонтуп ырдай баштады. Ашык Карып
Жылаң аяк, жылаң баш сенделип бир кыштакка келди. Боорукер кишилер аны кийиндирип, тоюндуруп да жиберишти. Ашыккарып аларга укмуштуу обон салып, сонун ырлардан ырдады. Ошентип кыштактан кыштакка, шаардан шаарга кыдырып жүрө берди. Анын атагы сыдырым желдей туш-туш жака, жерден жерге таркалды. Ошентип жер кыдырып жүрүп, Халафа шаарына барып, кофе ашканасына бурулуп кирди дагы, асылып турган комузду сурап алып, заңгырап ырдай баштады. Халафа шаарынын падышасы ыр менен обонду бөтөнчө баалай турган. Эл алып келген ырчы, комузчулардын бир да бирөөнү жактырчу эмес. Анын жарчылары шаардан шаарга ырчы издеп жүрүп, кыйналып да бүтүшкөн болчу. Алар кофекананын жанынан өтүп бара жатышып, кирип келип көрүштү дагы. Сен улуу урматтуу падышага биз менен азыр барасың, же бизге өзүңдүн башың менен жооп бересиң дешип кыйкыра башташты. Менин башым жаш, Тбилиси шаарынан чыккан жолоочумун. Кааласам барам, каалабасам жок. Силердин падышаңар мага кожоюндук кыла албайт. Ырдар кезде ырдай беремин, деди ашыккарып. Жигиттер аны оюна койбостон кармап алып, падышага жеткиришти. Ырда, деди падыша. Ал ырдай баштады. Ырына өзүнүн сүйгөнү Маагүл мегерине кошуп, анын айтып бүткүс сыпаттарын мактады. Бул ыр менсинген падышага кынадай жакты дагы, ашыккарыпты өзүнүн кул алдына калтырды. Так ошол күндөн баштап алтын күмүш Ашыккарыпка суудай агылып кире баштады. Үстү башы жаркырап, көз уялта турган асыл кымбат кийимдер менен чулганды. Көңүлү көтөрүлүп, бактыга балкыды. Ашыккарып сүйкүмдү Маагүлдү унуттубу, жокпу? Анысын билбеймин. Бирок болжогон күнү бүтүп баратат. Белгиленген жылдын акыркы күнүнө аз эле күн калды. Жигитте эч кандай даярдык жок. Болжошкон күн чукул калган сайын Маагүлдүн көңүлү чугуп, кайгылана баштаган кез эле. Бир күнү Тбилисинин бир соодагери 80 кул, 40 төө менен кире тартып жолго чыгууга даярданды. Кыз соодагерди чакыртып келип, алтын күмүштөр менен сыйлады. Мына, бул алтын табакты алыңыз. Кандай шаарга барсаңыз дагы ушул табакты дүкөнүңүзгө чыгарып коюп, кимде ким ушул табакты меники деп ээ болуп далилдесе, табактын үстүнө бардык алтындарды кошуп берем деп жарыялаңыз, деди кыз. Соодагер анын тапшырмасын бардык жерлерде орундай баштады. Бирок алтын табакка ээ чыга койгон жок. Соодагер бардык буюмдарын бүтө жаздап, Халафа шаарына келип токтоп, Маагүлдүн айтканын жарыялай баштады. Ашыккарып бул кабарды уга салып, Кербен сарайга келди. Келди дагы Тбилиси соодагерлеринин дүкөндөрүндөгү алтын табакты көрө коюп, бул меники деп алтын табакты ала койду. Соодагер: так сенсиңби, деди да. Мен сени тааныдым, сен Ашыккарыпсың. Сени Маагүлүң айткан эле. Сен Тбилисиге жетүүгө шаш, убактың бүтүп баратат. Эгер болжошкон күнгө жетишпесең, Маагүл күйөөгө чыгат, деди. Ашыккарып чоочуган бойдон өзүнүн башын мыкчып алды. Аянычтуу саат, болжошкон күнгө 3 эле күн калган болчу. Ал дароо атына минип, алтын күмүштөрүн куржунга салып алды дагы, алды кийин карабай чаба берди. Арзинян менен Арзурумдун ортосундагы Арзинган тоосуна келгенде, зоруккан күлүк тырп этпей жам берди. Анын айласы кетти. Убадалуу күнгө жалгыз гана күн калды. Арзинян менен Тбилисинин ортосу болсо кенен 2 айчалык жол. О күчтүү Кудай, эгер сен жардам кылсаң, жердин жүзүндө жашап, мен эмне бүтүрөм, деди дагы өзүн бийик жардан таштап жибермекчи болду. Төмөн жагында турган ак боз атчан бирөөнүн: "Ой жигит, эмне кылганы жатасың?" деген үнүн уга салып, "Өлгөнү жатам" деп жооп кайтарды. "Андай болсо бери түшүп кел, мен сени өлтүрөмүн", деди ак боз атчан. Ашыккарып эптеп-септеп төмөн түштү. Ак боз атчан коркунучтуу үн менен: "Жүр, мени ээрчи", деди. "Мен кантип ээрчийин? Сенин атың шамалдай учат, менин баштыгым салмактанып жатат. Ырас, сен куржунуңду менин ээриме салгындагы, өзүң ээрчигин", деди ак боз атчан. Ашыккарып анын айтканын орундатса дагы, өзү тарткынчыктап, коркконунан качкысы келди. "Эмне үчүн чегинип калдың? Кантип жетишем? Сенин атың санаадан дагы тез жүрөт экен. Мен кыйналып болдум", деди ашык.
Ырас, мага учкаш, жана кайда бармак элең? Чынын гана сүйлө деди. Эч болбосо арзурумга жетсем деп жооп берди Ашык. Ак боз атчан, эмесе көзүңдү жум деди. Көзүн жумду, көзүңдү аш деди. Ал көзүн ача салып, агарган дубалдарды, жаркыраган арзурумдун мунараларын көрө салды дагы. Айыптуумун агатай. Жаңылдым. Мен карс деп айтмакчы элем деди. Деп койду ак боз атчан. Мен сага абдан чынын айт дебедимби? Жум көзүңдү деди. Ашык карып, Карс шаарын көрө коюп, өзүн өзү ишире албай жыгылып кетип тизелей калды да. Айыптуумун агай. Сага 3 мартаба айыптуумун. Өзүң билесиң, адамзат эртең менен калп айткысы келсе, күн батканча калп айтуу керек. Мага анык кереги Тбилиси деди Ашык. Ай сен ай, деп кыжыры келип ачууланды дагы. Эчтеме эмес, мен сеникин кечирем. Жум көзүңдү, ач эми көзүңдү деди. Ал көзүн ача салып, так Тбилиси шаарынын дарбазасында турганын көрдү. Ашык кубанган бойдон бакырып жиберди. Ал чынын таасы менен рахматын айтып, куржунун алып жатып. Ага, сенин мээримдүү жакшылыгың өлчөмсүз. Ошондой болсо да, эми андан дагы чоң жакшылык кылыңыз. Эгер мен Арзурумдан Тбилисиге бир күндө келдим десем, эч ким ишенбейт. Ошондуктан эмне болсо дагы далилдей турган бир белек бериңиз деди. Ак боз атчан акырын жылмайды да, бурулуп туруп, аттын туягынын алдынан бир томолок топурак алган. Сенин чын сөзүңө ишенишпесе, 7 жылы сокур калган адамды алдырып келип, анын көзүнө ушул топуракты сүртсөң, сокурдун көзү соо болот деди. Ашык карып, ак боз аттын туягынан топурак алып, башын көтөргөнчө ал ат маты менен көздөн кайын болду. Ашык карып, өзүн колдоп жүргөн кишинин Кыдыр Ильяс экендигине ошондо гана ишенди. Ашык карып, эңирден кийин үйүнө келди дагы, калтыраган чебер колу менен каалганы тыкылдатып. Энеке эшигиңди ач. Суукка тоңгон, карды ачкан Кудайы конокмун. Мусапыр балаңдын урматы үчүн үйүңө киргиз деди. Кемпир алсыз үнү менен. Алдуу, күчтүү байлардыкына барып кон. Шаарда кыз тою болуп жатат. Түндү зоок менен өткөрөсүң. Ошондо баргын деди. Энеке, шаарда менен эч кандай таанышым жок. Жолоочу мусапыр балаңдын урматы үчүн үйүңө киргизүүңдү сураймын. Карындашы чыдай албай, эшикти ачайынбы? Апаке деди. Мына 7 жыл болду. Жаш менен кайгынын азабынан сокур болуп темселеп отурам. Сен жаш жигиттерди киргизип конок кылмакчысың. Талпак деди кемпир. Кыз анын жемелегенине болбостон эшикти ачып, Ашык карып элдин салты боюнча амандашты дагы, көрүнбөгөн толкун менен үйдүн ичине көз чаптырып, эбактан бери кир басып калган комуздун кабын көрдү. Энеке, тиги илинип турган эмнеңиз деди. Оштонгон конок экенсиң. Сынык нанымды жеп, эртең менен Кудайы жолуңа түш деп кемпир жооп берди. Мен сизге айтпадымбы? Сиз менин энем болосуз. Бул менин бир тууган карындашым болот. Ошондуктан айтыңыз, тигил илинип турган эмне? Кемпир ишенбестен ачуусу келип. Ал сааз деди. Сааз деген эмне болот? Сааз дегенде чертет, жана үнгө кошуп ырдайт деди. Карып карындашына карап, саазды алып көрсөтүңүз деп сунуш кылды. Мүмкүн эмес, ал менин бактысыз уулумдун саазы. Мына 7 жыл болду, илинип гана турат. Эч кимдин колу тийген эмес деди кемпир. Кыз энесинин тилин албастан саазды алып бере койду. Ал асманды тиктеп, окмушту тилек кылып. О, жараткан Кудай, эгер мен тилегиме жете турган болсом, 7 кылдуу комузум 7 жыл мурунку эң акыркы чертилген калыбындай болуп күйөөгө келсин деди да, темир кылдарын дирилдетип, чалып жиберди. Комуздун кылдары макул болгон эмедей назик тили менен сүйлөй баштаганда, созулган үнүн кошуп, Ашык ырдап жиберди. Кемпир угуп отуруп боздоп жиберди да. Сенин атың ким? Деп сурады. Менин атым Рашид Баатыр деди. Рашид балам, өзүң сүйлө. Сүйлөгөндү тыңша. Сен өзүңдүн сөзүң менен жүрөгүмдү барча кылдың. Мен түндө жатып түш көрсөм, чачым аппак кардай болуп куураптыр. Мына 7 жыл болду. Аккан жашка чыдабай көзүм көрү болду. Сен мага айтчы, жанакы сен ырдаган обондун ээси
Менин жалгыз уулум качан келет деди да, жашын төгүп отуруп, дагы кайталап сурады. Жалгандан уулуңмун деп отурат деп, кемпир мага ишенген да жок. Бир топ мезгил өткөндөн кийин, энеке, саазды мага берип туруңуз. Жакын жерде той болуп жатат дейт. Карындашым мени ээрчитип барсын. Мен тойго ырдайын. Тапканымды бөлүшүп аларбыз деди Ашык. Бербеймин. Менин уулум кеткенден бери такыр үйдөн чыга элек деп жооп берди кемпир. Ашык карып, бузбаймын деп жалынып жалбарды дагы, эгер бир кылын үзүп алсам, өзүмдүн мүлкүм менен төлөп берейин деди. Кемпир сыйпалап, куржундагы акчаны билди дагы, саазды алууга уруксаат берди. Кыз Ашык карыпты чуулдап жаткан тойго киргизип жиберди дагы, эмне болор экен деп сырттан байкап кала берди. Куршутбек тууган курбулары менен салтанаттуу тамашага чалкып жатат. Өзүнүн курбусу менен көшөгөнүн ичинде өлүм күтүп Маагүл отурат. Анын бир колунда уу, бир колунда канжар. Куршутбектин төшөгүн басып, жаздыгына баш койгуча, түбөлүк койгонбой турган уйкуну, кайра чыкпай турган караңгы көрдү гана самап отурат. Ассалому алейкум. Мен бир мусафир жолоочу элем. Силердин тамашаңарга катышып, силер менен бирге ырдоого уруксаат кыласыңарбы деген үндү Маагүл уга койду. Тойдун көркү ырчы бийчи менен эмеспи? Албетте, улуксаат, тойдун мааниси ошондо да. Бирде мен ырдап жибер. Этегиңди алтынга толтурамын деди да. Жолоочу атын ким деди Куршутбек. Атым азыр билер деди. Куршутбек күлүп жиберди дагы. Бул кандай коюлган ат? Мен мындай атты биринчи угуп отурам деди. Энем мени төрөрүндө толгосу эң катуу болгон экен. Айылдагылар улам келишип эмне төрөдү, уулбу кызбы деп сурай беришкенде, эми билерсиз деп жооп беришиптир. Төрөгөндөн кийин ошол эми билерсиз деген сөздү мага ат кылып коюшуптур деди. Саазды колуна алып, заңгыратып ырдай баштады. Халафа шаарында мисир чайын ичип отурган чагымда Кудай мага канат берип, 3 күндүн ичинде ушул жерге келип жеттим деди. Куршутбектин эси жок агасы канжарын сууруп алып, калп айтасың, Халафа шаарында ушул жерге кантип 3 күндө жетсин деп жулунду. Сен мени өлтүргүң келеби? Ырчылар төгөрөктүн 4 бурчунан жыйылат. Ишенсең, ишенбесең дагы мен сенден эчтек албаймын деди Ашык. Ким кой ырдай берсин деди күйөө. Ашык карып комузун койгулап, намаз багымдатты Арзиняндын өзүнөн окудум. Бешимди Арзурумдун шаарынан окудум. Дигерди Карс шаарынан окудум. Куптанды так ушул Тбилисиден окудум. Кудайдын берген канаты менен келип, араңарда отурам. О Кудай, мени ак боз аттын курбаны кыла көр. Ал жерден учкул, октон тез. Тоодон ойго, ойдон тоого учуп, арканга ойногон дарчыдай дирилдетип отуруп, Ашык карыпты Маагүл мегеринин тоюна жеткирди деди. Маагүл Ашык карыпты тааный коюп, канжар менен ууну ыргытып жиберди. Сен антыңа жеттиң окшойт, кокустан Куршутбектин аялы болуп кала жаздадың деди курдашы. Сен билген жоксуңбу? Мен анын сүйкүмдүү үнүнөн тааныдым деп кайчын алып көшөгөнүн тешип жиберип, Ашык карыбын анык тааныды. Бакырган бойдон Ашык карыптын мойнуна жабышты. Сагынышкан эки жаш кучакташкан бойдон талып кетишти. Куршутбектин агасы канжарын сууруп алып, экөөнү тең жарып салам деп жутунду. Куршутбек агасын токтотту да. Ачууланба, тагдырда маңдайда эмне жазылса, андан эч ким аттап кете албайт деди. Маагүл эсин жыйгандан кийин алчадай кызарып, уялган бойдон бетин басып, көшөгөгө кире качты. Сенин Ашык карып экениң анык болду. Ушунчалык улуу жолду кыска мөөнөттүн ичинде кантип басып келдиң деди Куршутбек. Чындыкка кылыч таш кесет. Калп айтсам, мойнум кылдан ичке болсун. Ишендирүү үчүн 7 жыл бою Кудайдын жарыгын көрбөгөн сокурлар болсо алып келгиле. Анын сокур көзүн соо кыламын деди. Сырттан тыңшап отурган кыз уга салып, энесине жетти дагы. Энекебай, ал чын эле менин бир тууганымдын өзү экен. Сенин Ашык карыбыңдын жайнаган кара көз экен деп, кемпирди сүйрөгөн бойдон чуулдаган тойго алып жетип келди. Көрсөт кереметиңди дешти отургандар. Ашык топурактан алып эзди да
кемпирдин көзүнө сүртүп. Кыдыр Ильястын күчү кандай чоң, эми кишилерди тааный бер деди. Энеси элдин баарын көрө койду. Эч ким ооз ача алган жок. Куршутбек дагы үн чыгарбастан Татынакай Маагүл мегерине ашык карыпка сунуш кылды. Ашык карып кубанганына чыдай албай: "Курбум Куршутбек, сенин көңүлүңдү дагы жайлайын. Менин карындашым, сенин мурунку колуктуңдан кем эмес. Мен эми баймын. Карындашымдын алтын күмүшү андан бетер болот. Сен менин карындашымды ал. Сүйкүмдүү Маагүлүм экөөбүзчүлөп, силер дагы бактылуу болгула" деди. Сиздер айтылуу акын чебер жазуучу Аалы Тукумбаевдин Лермонтовдун мотиви боюнча жазылган Ашык карып чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова,